Өткөндө мына тажиктердин атқылагандан биздин үйгө, мен инемдин үйүнө минометтин снаряды түшкөн экен могу жерге. 3 күн 4 күндөн бери жатып жарылбай. Мына келген мына саперлер рахмат, мына ошону коркпостон алып, чыгарып, жардырган алып кетишти. Жан тоонго салып иштеген иштерге рахмат. Аларга медаль бериш керек. Али эл жүрөк кайманбай, мында коркпостон. Биз болсо 5-6 метр нары айланып зор өтөбүз. Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш айылдарында тажик тараптын күтүүсүз кол салуусу учурунда атылган снаряддар жергиликтүү тургундарга кооптулук жаратууда. Ага байланыштуу Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн сапердик инженердик бөлүктөрү душмандын жарылбай калган снаряддарын таап, зыянсыздандыруу жана жардыруу иштерин тынымсыз жүргүзүүдө. Атылган иш-аракеттер Баткен облусунун Баткен жана Лейлек райондорунда, ошондой эле Чоңолай районунун Карамак айылдарында жүргүзүлүүдө. Коопсуз жайга алып чыгып, уничтожение кылабыз. Эмне үчүн жарылбай калган? Бунун варианттары көп. Может, срок өтүп калган. Же сыйрайс болгон боеприпас, же болбосо точно тебе калган десем башы жанчылыктыр. Каким-то макарам жарылбай калган. Бунун эмеси боеприпас мындашып калган, же срок өтүп калган. Вариант ошол. Өз учурунда саперлордун жумушу өтө кооптуу жана жоопкерчиликтүү экенин баса белгилейбиз. Эскерте кетсек, 2022 жылдын 14-16 сентябрь күндөрү Тажикстандын Кыргызстанга куралдуу кол салуусу учурунда атылган минометтор жана оор артиллериялык техникалардын кээ бир жарылбай калган снаряддары табылууда. Аларды таап, зыянсыздандыруу жана жардыруу иштери биздин саперлор тарабынан үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Жарылып заттарды тазалоо иши жүрүп жатат. Негизинде ошо аймакта жашаган элдерге өзгөчө кайрылып кетет элем. Коопсуздук өзүңөргө тааныштуу эмес ушундай жарылбай калган ок дарылар көзгө көрүнүп калса, ошол убакта заматта эле ошол айылда турган милиция кызматкерлерине тез арадан кабар бериңерди суранам. Басыңыздар ана жерде дагы бар.